бул милдеттүү түрдө үйлөнүш керек. Жүрө бергенге болойт. Жанагы мурунку кутбаларда айткандай эле 25 жашты күтүш болойт ал адамга. Эми аксакал ук алдыңызга коюң, эми үйлөнсөңүз эми уят демчи. Жашыңыз эми мынага барып кал, Россияга бар иште. Анан өзүңө үй сал. Анан балдарың кара. Эми келечегиң балаңда. Анан турмушка чыгып эмне кыласың дегендердин бардыгы шариатка каршы агитация кылып аткан болот. Үйлөнүүнүн өкүмү эмне? Важиппы, сүннөтпү, фарзбы, же арам болуп калабы эмне болот? Ошого карап биз иш тутабыз. Ал эми биздин тил менен айтканда сөзсүз түрдө обязательный же желательный дегендей маани. Эгер сөзсүз түрдө болсо анда кылыш керек. А бирок кааласаңар үйлөнгүлө, кааласаңар жөн жашасаңар боло берет дей турган болсо анда башкача тутабыз деген маани. Өкүмүн айтайлы. Өкүмү айтыштан алдын алымдардын көпчүлүгүнүн ою токтолгон жерин айтайлы. 3 түрдүү болот. Адамына жарашачы. Биз кесип айта албайбыз. Үйлөнүү сүннөт гана деп айта албайбыз. Адамына жараша кимдир бирөөгө сүннөт, кимдир бирөөгө важип, кимдир бирөөгө арам үйлөнүшчү. Түшүнүп атасыздарбы? Бул кимдерге? Биринчи кезекте важибын өтөйлү, ден соолугу сак, акчасы бар, үй бүлөсүн багып кетире турган деңгээлде, ошон менен бирге шахваты өтө күчтүү, зына кылып коюш коркунучтары бар. Телефондон башка аялдардын дене мүчөлөрүнө көз түшүп кетиш коркунучу боло турган болсо, андан өтүп зынага барып калыш коркунучу бар адам бул милдеттүү түрдө үйлөнүш керек. Жүрө бергенге болойт. Жанагы мурунку кутбаларда айткандай эле 25 жашты күтүш болойт ал адамга. Бул адамга важип түрдө шыр үйлөнүш керек. Экинчи түр бар. Ушундай адамдар сүннөт. Бул кимдер? Булардын да акчасы бар. Үйлөнсө үй бүлөсүн багат. Бирөөдөн үй бүлөсүн тагыраак айтканда шариаттын чегиндегидей кылып ачка калтырып койбойсуздон ток кылып бере ала турган деңгээлде жана ошону менен бирге өзүн кармай алат. Күнөөдөн алыс. Эгерде көп бойдокчулуктан кыйналса, орозо кармайт, кыскасы өзүн эптей алат. Ушул адамдарга дагы үйлөнүш сүннөт аткарган жакшы. Бирок убактылуу үйлөнбөй турса болот. Кээ биркилер бар, мында пландарыбыз бар. Ошол мына окууну бүтүрүп алайын, башка кылайын дейт дагы, ортодо бойдокчулуктан кыйналган учурда орозо кармайт, өзүн кармап кете алат. Бул адамдарга дагы сүннөт эсептелет. Ал эми кимдир бирөөлөргө үйлөнүш арам. Алар кандай? Үйлөнсө, үй бүлөсү кыйналат. Аялын кыйнайт алчы. Балалуу болсо баласын кыйнайт. Тагыраак айтканда, мында жоопкерчилик деген нерсе жок. Аны ата-энеси дагы какшайт. Эгер үйлөнгөн болбосо, анын аялы дагы какшана турган. Жана ошону менен бирге анын ден соолугу начар. Тагыраак айтканда, эркектик мүчөсү иштебейт же жакшы иштебейт. Бул адамдарга арам үйлөнүш. Өзүн лечение кылыш керек, андан кийин үйлөнүш керек. Антпесе, ортого бирөөлөр ортомчу болуп түшүп үйлөп койгон болбосо, ал келин ушул жагынан кыйналат да, балким зынага түртүп коюшу мүмкүн. Бул адамдар үйлөнгөнгө болбойт. Ошондуктан үйлөнүүнүн өкүмү кандай дегенде, адамына жараша 3 түрдүү болуп кете берет. Буга далил, ар бир нерсени албетте биз өзүбүздөн чыгарбайбыз да. Буга далил. Неге важип деп атасыз? Неге сөз түрдө аткарган бул сүннөт болуп эсептелинет дедик? Арам экендигинин далилин көрдүңүздөр. Ал эгер эркектик жааты жок болсо, ал келин зынага барып калышы мүмкүн. Анткени ал жетиштүү дерде кылып бербештик үчүн. Ал эми важип дегенде түшүндүк. Анткени ал күнөө кылып коюшу мүмкүн. Ошондон үйлөнсө, ал күнөөдөн тыйылат. Ток адам күнөөдөн тыйылганга оңой болот. Ал эми сүннөт дегенибиз, өзүн кармай алса деле адам үйлөнүш керек. Сүннөт дегенибиз пайгамбарыбызга 3 түрдүү адам келген. Бирок пайгамбарыбыз үйдө жок болуп калгандыгы себептүү үй бүлөсүнөн пайгамбарыбыздын ибадатын, жүрүм-турумун сурап туруп, аркасында пайгамбарыбыздын кылган ишин аз санады да.
ушул элеби депчи. Анткени пайгамбарыбыз айтты, пайгамбарыбызды мындай деген. Пайгамбарыбыз орозо кармайт, оозу ачыктагы жүрөт. Пайгамбарыбыз түнү уктайт, жана түнү туруп тахажжудда окуйт. Уктаган күндөрдө эле болот көп эле күн. Жана пайгамбарыбыз үй бүлөлүү болот, үйлөнөт, бала чакалы болот. Дегенде ошол үч түрдүнүн бирөөсү айткан, бирөөсү мен түнү менен уктабай ибадат кылам өмүр бою, бирөө өмүр бою орозо кармайм деген. Тары айтканда пайгамбарыбыздан караганда биз көбүрөөк ибадат кылышыбыз керек. Анткени пайгамбарыбыз күнөөлөр кечирилген адам деди да, үчүнчү адам мен өмүр бою үйлөнбөйм деди. Рахбанияны өзүнө милдет тутту. Бул бизге чейинки үммөттө Иса пайгамбарга ээрчиген адамдар, Иса пайгамбар дүйнөдөн көз жумгандан кийин элдер өзгөртүп алып, через жур таква болуп атып, үйлөнбөйбүз деген методду ойлоп табышкан. Өзү шариатта жок, эч бир шариаттачы. Поптор үйлөнбөйт го. Мен такыр үйлөнбөйм да жалаң ибадатта олтурам деген ойду чыгарышкан. Бул биздеги пайгамбарыбыздын үммөтүнө дагы арасында болгон. Мен такыр үйлөнбөйм дегенде пайгамбарыбыз ошол адамдарды чакыртып, ушундай көпчүлүк болуп турган учурда кээ бир риваяттарда ушул жума хутбасында деп айтылган, кээ бир риваяттарда ушул жума хутба эмес болчу, жөн гана сабак болчу. Жанагы 3 адам мен уккула деп туруп айткан. Ушулардан бирөөсүнө мен үйлөнөмүн. Пайгамбарыбыздын үй бүлөлөрү болгон. Bir үй бүлө эмес, bir үй бүлөлөрү болгон көп. Жана бала чакалары болгон. Ошолорго бала үй бүлөнүн жоопкерчилиги билесиздер, а? Үй бүлө багам деп биз көп ибадаттан калып атпайбызбы? Ошол иштерди кылуу дагы ибадат. Ошону менен бирге жетишип, элге акыйкатка жеткиргенге, намаз окуганга, Куран жаттаганга, зикир кылганга жетишет. Ушул туура деп айтты. Жана айтты: "Фаман рагиба ан суннати", ким менин сүннөтүмө таштап туруп мен мындай кыламын деп жаңы бир методко өткөн болсо, фалайса минна, ал бизден эмес деген. Ошондуктан мүмкүн болушунча жигиттерибизди үйлөш керек. Чоң агаларыбыз кокус аялы өтүп кеткен болсо, же бир кайсы бир себептен бойдоп калган болсо, ал дагы үйлөнүш керек. Карындаштарыбызды узатыш керек. Эгер ажырашып кеткен болсо, дагы узатыш керек. Дагы бир нерсе болсо, дагы узатыш керек. Башка вариант жок. Эгерде кимдир бир арабыздан чыккан болсо, эми аксакал ук калдыңызга коюң, эми үйлөнсөңүз эми уят демчи. Жашыңыз эми мынайга барып кал десе, пайгамбар бизден эмес деген ошол адам. Ошол берген комментарий бергендичи. Эгер мен айтсам да, эмилерибиз, апаларыбыз өмүр узун эле болсун, өтүп кеткен болсо, же бир нерсе болсо, эми ата коюң, эми сиз каруу эле калдыңыз өзүчү. Десем мен туура эмес иш кылам. Анткени пайгамбар айтты: "Ким менин сүннөтүмөн жүз буйруган болсо, бизден эмес" деген. Пайгамбарыбыз бизден эмес деген адамдар толтура чыгып атат. Аксакал деп коюңчу, эми ата эми уят эмчи. Үйлөнүп не болдуңуз? Үйлөндү. Аксакалдардын кайра экинчи ирет жашап кетиш кыйын да. Бир аз бир сөз боло турган иштер болот, жашай албай калат. Өткөндө эле үйлөдүк эле, эми боодуго деп туруп кайра кырсыктырылат. Үйлөш керек, болбой калса дагы үйлөш керек. Кыскасы, бул сүннөт. Ошол эле маалда энелерди ушундай комментарий бергендер бар. Эми сен Россияга бар иште, анан өзүңө үй сал. Анан балдарын кара. Эми келечегиң балаңда. Анан турмушка чыгып не кыласың дегендердин бардыгы шариатка каршы агитация кылып аткан болот. Бул пайгамбарыбыз бизден эмес деген. Ким ушинтип аткан болсо, бул адашат. Адашат деген кыяматта жооп берет. Айтып коеюн, эгер кайсы бир аял, жашпы, чоңбу, бул ажырап калган болсо, же күйөөсү өлүп калган болсо, аны шыр турмушка бергенге аракет кылыш керек. İşte anam balang üçün yaşa degen kata. Бұл өтө ката. Каталык ушунчалык деңгээлдеги ката кыяматта башы менен жооп берет. Анын күнөөсүнө шерик болот. Мына ошондуктан мына хадисти эске алыңыздар. Фаман рагиба ан сүннати. Ким мына менин нике деген сүннөттөн жүз буйруса, бул бизден эмес деген. Данан жигиттерибизге сен кичине иште, анан 25ке чыкканда үйлөн, анан 30га чыкканда үйлөн. Ишин бир туруктуу ишин болсун дегендердин комментарийлердин барды дагы ушул эмеге каршы келет, пайгамбар айткан нерсесине каршы келет. Мүмкүнчүлүк болушунча бул жуп кылып, үй бүлөлүк кылып жашатканга биз тырышышыбыз керек. Анткени пайгамбарыбыз бул үй бүлө кургандарды курсан болгон. Абдурахман ибн Ауф билесиздер да, Маккадан
Мадинага келгенде кедей болуп калган, бирок аябай шыктуу сахаба болгондуктан, аракетчил болгондуктан тез иштеп акча тапкан дагы үйлөнгөн. Үйлөнгөндө билесиздер, үйлөнгөн адам менен үйлөнбөгөн адамда кандай айырмачылык болот, билесиздерби? Мындай кулактары жукарып калат, агарып калат, жыттуу атырлар себебинен өзүнө карап калат да. Пайгамбарыбыз айтпаса да байкап калды дагы, "Я Абдурахман үйлөндүңбү?" деп. Дегенде, "Я Расулалла, үйлөндүм, ушу кичине акча таптым эле, биринчи мүмкүнчүлүктө үйлөндүм" дегенде, "Аулим вала бишада." Бир кой союп болсо ham кичине той кылып кой деп. Анткени үйлөнгөндүн бир шарты бар. Мен үйлөндүм деп жарыя кылып коюш керек да. Ошондой таныган адамдарга бир сыра жарыя кылып коюш керек. Неге дегенде, көчөдө бирөөнү ээрчитип кетип атса, элдер жаман күмөн менен сүйлөш керек да. Паланча майнып турем карасаң депчи. Эми билсе, бул нерсе тез таркайт да. Бул аял өткөн үйлөнгөн ушул экен да депчи. Жана пайгамбарыбыз ушу үйлөнгөндөргө мындай курсан болуп куттуктаган. Баракаллаху лакума ва барака алейкума ва жамаа алейкума фил хайр деп дуа кылган. Баракаллаху лакума дегенде Аллах Таала сага дагы, аялыңа дагы не иштерин кылсаңар береке берсин. Ва барака алейкума жана экөөңөр эми бир үй болуп калдыңар, топтолуп алып кылган иштериңерге барака берсин. Ва жамаа алейкума фил хайр жана экөөңөрдү жакшылыктарда дайым бирге кылсын, ажыратпасын Кудай Таала деп дуа кылган. Баягы балдарыңын үзүрүн көрсүн дейт го, мындай караганда дагы жакшылыктарды тең кошо каргыла деген сөз бар го. Ушул сөздү пайгамбар айткан. Экөөңөрдү бир жерде топтосун Аллах Таала жакшылыктарда, жамандыктарда эмес, жакшылыктарда деп курсан болгон.